Мен Сыдыбаев Аманбек, региональный директор защитный центр России против коррупции Чолпонзада. Деги эле бүгүнкү иш чара боюнча кеңирээк токтоло кетсеңиз. Бүгүн Караколдо, бул администрацияда общественное слушание өттү. Темасы элдин укугу, анан прозрачность реализации проектов. Бул угуу эмнеге эсептелди эле? Негизи ушул маселе көптөн бери биздин правозащитный центрде каралып атат. Фонд развития Искуля деген бар. Анан ошол укмтордон түшкөн акчалар кандай элдерге кандай жетип атат, канча акча кетип атат, эмне ушул акчага эмне курулуп атат деп ушул чоң маселе элдер көп суроо менен кайрылып атат. Анан биз ушуну контролго барып ушу проектин иштеп атканбыз. Ошон үчүн бүгүн элдин баарын, обл администрациянын жетекчилерин, укмтордун жетекчилерин чакыртып, ошол чогуу бир стөлгө отуруп, круглый стол өткөрүп, ушул маселелерди чечип аттык. Андагы ушул маселелерге кошулган АБРдин проекти кандай иштелип атат? Ал жаңы башталып атат, АБРдин проекти устойчивое развитие Искуля. Анан ошолордун да представительдерди чакырып, ошол көп маселе чечилип атат ушул. Угууда эмне маселелер чечилди, так айта кетсеңиз? 11 жылы канча түштү, кумтордон канча акча түштү, каяка кетти деп маалымат Долбаев абабыз берди да. Андан кийин депутат, жогорку кеңештин депутаттары Эркегүл Мамажоева маалымат берди кумтор боюнча, ошол маалымат берди. Деги эле мына ушул маалыматтарды уктуңуздар да. Деги ушул кумтордун айланасында иштер кандай жүрүп атыптыр сиздин бааңыз боюнча? Менин баам боюнча экологический безопасность дейбиз. Кичине ошону аягына чейин айтып бере албай атышат. Негизи ошол маселе оорураак болуп атат бизгечи. Акча боюнча эми акча каражаттар түшүп атат. Түшкөндөн кийин бул маселени бюджетный совет биякта областта чечет да. Эл баары элге аягына чейин жетпей атат да маалымат. Түз маалыматтар, мындай чындык маалыматтар кандай жетпей атат. Каяка кандай ишке ким чечип атат? Ушул чечилген акчаны гражданский сектор кошулбай атат да ушул чечимдерге.